Шайлоо жакындаган сайын үгүт иштери кызып, көбүрөөк упай топтоого далалат күч. Аракет административдик ресурс колдонуу, коркутуу, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуулар менен коштолууда. Эң көп арыз Борбор калаа боюнча келип түшкөн. Талапкерлердин жана саясий партиялардын эреже бузуусу боюнча аймактык шайлоо комиссиясына 35 билдирүү түшкөн. Ал каралып, айрым партияларга эскертүү берилди. Политическим партиям Улуу Журт, Акбата, Ишеним и Ата Журт Кыргызстан вынесены письменные предупреждения. Ата Журт Кыргызстан, Улуу Журт, Акбата, Ишеним саясий партияларына эскертүү берилди. Де-факто Азия News маалымат каражаттары шайлоонун алдындагы үгүт мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жазуу жүзүндө эскертүү алды. Бул 35 арыздан тышкары Бишкектин тергөө органдары тарабынан укук коргоо органдарына түшкөн добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу боюнча билдирүүлөр каралууда. Бишкек шаардык кеңешинде 45 мандат бар. Депутат болом дегендердин саны 2000ге жакын. 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңештеги 8722 мандат үчүн жарышуу мыйзам бузуулар менен коштолууда. Шайлоочулардан, коомдук уюмдардан, массалык маалымат каражаттарынан жана саясий партиялардан БШКга 115 арыз түшкөн. 27 маалымат ушул добуш сатып алуулар боюнча, 29 маалымат үгүт эрежелерин бузуу боюнча, шайлоо кампанияны каржылоо маселелерин эрежелерин бузуу боюнча 4 маалымат, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу боюнча 13 маалымат келип түштү. Шайлоо процессинин катышуучулардын укуктарын бузуу боюнча 4 маалымат келип түштү. Мыйзам бузуулар боюнча билдирүүлөрдү ыкчам чара көрүүчү координациялык топ карап жатат. Айрымдар боюнча чечим чыгарылган. Алсак 3 талапкер каттоодон чийилди. 18 эскертүү берилди. Биздин аймактык шайлоо комиссиялар тарабынан бул саясий партияларга 3, Улуу Журт саясий партиясы, Акбата жана Патриот ынтымагы партиясына, талапкерлерге 9 эскертүү берилди. Бул Ата Журт Кыргызстан саясий партиясынын талапкерине, Эмгек партиясынын талапкерине Бишкек шаары боюнча Төлбаев жана Абировго, ошондой эле айылдык кеңештерге талапкерлерге дагы 7 эскертүү берилди аймактык шайлоо комиссияларынан. 2 аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы кызматтан бошотулду. 2 билдирүү боюнча АШК түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ички иштер министрлигине болсо 121 маалымат келип түшкөн. Анын 28-и кылмыш, 25-өө жорук. Шайлоо укуктарын жүзөгө ашыруу тоскоолдук боюнча 2 факт болду. Эң баштык боюнча 1 факт болду. Жана кызматтык абалына кыянат менен пайдалануу боюнча 1, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу 14 факт болду. Уурдоо 2 болду, документтердин жасалмасы 2 факт. Өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулук колдонуу менен коркутуу 2 факт болду, алдамчылык 4 факт. Жоруктар боюнча 25 факт болду. Мунун ичинен 119-берени майда бир баштык боюнча 7 факт, 87 примайдын бул административдик ресурстарды кыянат менен пайдалануу 13 факт болду. Жергиликтүү кеңештерге 3 миллиондон ашык жаран добуш бере алат. 9 апрелге чейин 2273 шайлоо тилкесинде акыркы тизме илинет. Учурда сыноочу бюллетендер менен автоматтык эсептөөчү урналар текшерилип жатат. Өнөктүккө көз салуу үчүн 50дөн ашык байкоочу каттоодон өткөн. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.